Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Бала сыйкыры. 3-бөлүм. Автору Нурида Карабалтинская. Врачтын кагаздарын алып, эч кандай өзгөрүү жок экенине дагы ынандым. Жазган дарыларды аптекадан алып, көңүлүм түшө сыртка чыктым. Зың-зың деп телефонума чакыруу келди. Ай, Жылдыз, кандай? Эмне чалбайсың? Же СМС жазбайсың? Кат-кара күлгөн Гулянын үнү кылды. Жакшы, өзүң кандай? Ай, мен бир молдо, анан бир табып таптым. Сенин тапкандарың укмуш болчу эле. Деги тажрыйбалуу эле немелерби? Кайдан билейин, ай? Бара көрөбүз да. Узун ак көйнөк кийбей барсаң, тигилердин ниетин бузбай. Хи-хи-хи деп күлгөн болду. Боорду лезген немесиң да? Ананчы, жок дегенде мен көңүлүңдү көтөрүп турайын? Чалың кандай? Ай, подружка, менде көп жаңылык бар. Экөөбүз жолугуп сүйлөшүш керекпиз. Тигинисине жолукпадыңбы? Анан? Ошол, аны байкоосуздан жолуктурдум. Сүйлөштүм. Апей. Сүйлөшпөй эле чачын жууп, бетин тытып, оозун ошту каратпайт белең. Деги эле бир жинге тийген интеллигентсиң да. Ай, койчай. Жакшылап сүйлөштү. Ал деле бир күйөөдөн ажырашып, кандай жол менен кетээрин билбей жүргөн шордуу экен. Эки, деги эле психолог кылып кетесиң да. Менин эрим менен жатып жүргөн катынды кармап алсам, мен мууздап эле коймокмун. Ай, Гуля, Кудай андайларга ыйман берсин. Аны менен чачташкандай жыйырмада эмесмин да. Сүйлөштүм, түшүндүрүп койдум. Жаш неме экен, ойлонду, акылына келди. Андан кийин энеси менен ооруканадан жолугуп калбадымбы? Анан? Энесине айттыңбы? Бетин тытсын, жалап кызынын. Ай, койчай. Кыз үчүн энеси жооп бермек беле. Билмексен эле болуп койдум. Мени менен сүйлөшкөндөн кийин ойлонуп, алысыраак бөлөсүнө турмушка чыкканга макул болуп жатыптыр. Шумдук эле аялсың. Акырын суйкайып алып. Анан башын айлантып, күйөөңдү таштатып, эрге берип жибербедиңби? Кандай тема болсо да укмуш кылып, баш аягы кылып саласың. Кат кырып күлдүк. Эмне болсо да жакшы иш болуптур. Эми туке аяшым депрессияга кабылбаса болду. Өзү билсин, ага эч нерсе айткан жокмун. Бирок көзүмдү карай албай, жалтактап жатат. Деги эле солк этпеген аскадайсың, подружка. Мен эбак эле жарылып, жанымдагыларды кошо жарып салмакмын. Кетчү киши кандай кылсаң да кетип калат. Ажылдап баркымды кетирип эмне кылам? Кааласа кетсин, каалабаса калсын. Азыр мага ден соолук гана керек болуп жатат. Бүгүн врачка барып келдим. Эч кандай өзгөрүү жок. Абалым күндөн күнгө начарлап жатат. Коркутпачы мени. Жүрү, биринчи тиги молдокеге чалалы. Телефондон адресин тактап алып, Гуля экөөбүз жолго чыктык. Байкушум көңүлүмдү көтөрөйүн деп ар кайсысын айтып, күлдүрүп бара жатты. Ушундай кыйынчылыктар курчап турганда эң жакын адамым ушул Гуля болду. Башка деле толтура катыш алыштарым бар. Бирок ооруп калганда жанымдан чыкпай, ал абалымды сураган жалгыз эле Гуля. Айылдын баш жагында жайгашкан акталган үйдүн жанында токтогон машиналар көп турат. Болду болбоду ушул үй окшойт. Жүрү, кезек алалы. Акыркысы ким? Мен айланайын. Анда сизден кийин кирейин. Эмне кылып дарылайт экен? Дем салат экен. 3 күн келдим. Кадимкидей жакшы сезип калдым өзүмдү. Жакшы экен анда. Биз кирген бөлмөнүн төр жагында 30 жаштын тегерегиндеги бир жигит олтурат. Жанында Куран китеби, колунда теспеси бар. Саламатсыздарбы, келиңиздер. Келдик, жакшысыңбы? Эмне көйгөй менен келдиңер, эжелер? Мен залалдуу шишик боюнча келдим, иним. Ачык эле айтайын, айыгып кетүүгө мүмкүнбү? Эже, туура. Сиздей болуп ачык эле сураган жакшы. Мен сыйкырчы эмесмин. Айыктырып салам деп айта албайм.
бирок дем салып берем. Кудайдан тиленсеңиз, дартты берген дагы, дабаасын берген дагы өзү. Рахмат иним, ачык айтып, ак сүйлөгөн үчүн. 3 күн дем салып берейин. Кичине сизге дем күч болот. Бирок дарыгерлерге көрүнүп, сапаттуу дарылануу алыңыз. Алдамчы көз ачыктарга барбай эле коюңуз. Рахмат. Дем салдырып алып кетип баратып, ушундай ачык айткан бул жигитке ыраазы болдум. Эртеси экинчи талыптын номерине чалсам, Бишкек шаарындагы кичи райондордун биринде жайгашкан дарегин берди. Таң атпай борборду көздөй жөнөдүм. Жол тыгындарынан тажаган жаным, такси менен кирип бардым. 5 литр суу, 1 кир самын, кант жана тузду ал кишинин айтуусу боюнча көтөрүп алгам. 5-чи этажга араң жетип, коңгуроону бастым. Бир топко эч нерсе угулбай, кайра тынбай чырылдата бердим. Кызык, жана келе жатканда эле сүйлөшүп жатты эле. Киши көп келет, аты жөнүңдү айт, каттап коебуз деп жаткан менен бир да киши көрүнбөйт. Эшиктин туткасын кармасам, ачылып кетти. Алло, киши барбы? Шарп-шурп деген дабыш угулду. Ар жактан 40-тардан ашып калган, башына топу, ак дамбал кийген бир киши көрүндү. Саламатсызбы? Сыртбай Таап деген сизби? Ооба, келиңиз. Сиз Жылдыз белеңиз? Ооба. Бул кишинин көзү мага жаккан жок, караганы бир башкача экен. Башымдан бутума чейин айландыра карап, тикирее тиктеп турду. Бала кезимден коркунучту алдын ала сезген сезгичтик жайым жакшы өнүккөн. Эмнегедир жонум кыбырап, бир башкача денем дүркүрөй түшөт. Азыр дагы ошол абал кайталана түштү. Менин бир нерсе сезип жатканымды тиги адам да байкай калдыбы, айтоор көзүн тарта өзгөрө түштү. Келиңиз. Бир жардамчым баласы ооруп суранып кетти. Экинчиси азыр келип калат. Эч кабатырланбаңыз. Эч нерсе эмес. Бул бөлмөгө өтүңүз. Мени залды көздөй өткөрдү. Буга чейин далай табып, далай молдолордун үйүнө барып, көптү көргөн жаным, бул үйдөн же табыпчылыктын, же молдолорго тиешелүү китеп, же болбосо башка буюмдарды көрө алган жокмун. Болгону тигил кишинин ак көйнөк дамбалы менен топусу гана мени ишендирип турду. Кана, сулуу, кел, бул стулга олтур. Маңдай тискей коюлган эки стулдун бирөөнө өзү, бирөөнө мен олтурдум. Сулуу деп кайрылганда денем ичиркенип, өзүмдү жаман сезе түштүм. Буга чейин кайда барсам да калбай ээрчип алган Гулянын так бүгүн келбей калганына өкүндүм. Кана, айта бер, эмнең ооруйт? Сиз кандай кылып дарылайсыз? Табыпсызбы же дем сала турган молдосузбу? Тиги дагы эмесмин, мунусу дагы эмесмин. Кудай берген касиетим бар. Сендей сулуу келиндерди айыктырганга күчүм жетет. Эч нерсе дей албай жүрөгүм шул деп опколжуй түштү. Суйкайган келин экенсиң, эриң барбы? Обычно эри жоктор ооруйт. Коёнго кол сала турган карышкырга окшоп мени көздөй оптулду. Ак көйнөктөн чыгып турган колундагы чегилген сүрөттөр көзүм урунду. Төшү ачыла түшкөндө көкүрөгүндө дагы чегилген сүрөттөр көрүндү. Жолдошум бар, 3 балам дагы бар. Азыр машинада мени күтүп отурат. Жана келе жатканда улам эмне менен келе жатасың деп эки курдай сураганын эстей калдым. Жеңил машина менен деп жооп бергеним дагы эсиме түштү. Менин жообумдан тигил кишинин өңү дагы өзүн алып олтурганында өзгөрө баштады. Сени күтүп олтурабы? Ооба, кошо кирейин дегенинен олтура бер, өзүм эле кирип чыгам дегем. Анын үстүнө жумушу өтө оор. Жолдошуң эмне жумуш кылат? Уголовный розыскта иштейт, биздин райондо начальник. Тиги кишинин шилекейин кулк эткени билинди. Жакшы. Азыр, эме, тиги, суу, самын, чай, туз алып келдиң беле? Ооба. Анда эме, сен бүгүн таштап кете бер. Менин жардамчым келет. Анан сууга экөөлөп окуп дем салабыз. Бүгүн мага эч нерсе окубайсызбы? Жок. Азыр өзүм бир аз сыркоолоп турам. Тиги сууларды ашканага киргизип кой. Мен сууларды көтөрүп астыга бастым. Артымдан тигил киши келе жатты. Эмнегедир артымдан чаап, же бир нерсе кылып жиберчүдөй болуп, денем дүркүрөп басып бара жаттым.
Ашканага бурула ачык турган ваннадан сүл кийилген жерде самсаалап илинип турган аялдардын 4-5 ич кийимин көрүп калдым. Теги киши байкабасын дедиби ваннасын жаба салды. Бутумду кийип сыртка чыгып бара жатканда өтө сулуу келин экенсиң. Сендей аппак келиндерди көрбөптүрмүн. Колуңдан кармап койсом болобу? Эмне деп жатасыз? Жаман көзүм менен карай жүгүргөн бойдон тепкичтен түшүп бара жаттым. 4-этажга жетип башымды көтөрсөм, тигил кишинин көзү күйүп тургандай сезим калтырды. Чуркаган боюнча сыртка чыктым дагы. Өх деп катуу үшкүрүп алдым. Алло, Гуля! Эй, эмне деген номер бергенсиң? Кайсы? Эмнени айтып жатасың? Жанагы табып деп берген номер. Эмне болду? Дагы бир молдонун ниетин бузуп жибердиңби? Аның табып дагы, молдо дагы эмес экен. Маньяк окшойт. Жүрөгүм оозума тыгылып, Кудайдын буйругу менен аман эсен качып чыктым. Өлүңдү көрөйүн. Анан эмне болмок эле? Дагы жакшы, такси менен келгенимди айтпаганым. Күйөөм менен келдим, ал машинада күтүп отурат дедим. Шумдук. Анан? Кайда иштейт дейт? Уголовный розыскта иштейт дедим, начальниги дедим. Ой тобо. Ошондой акмактар да болот бекен. Алып келген самын, суу, кант, тузду таштадым да качып чыктым. Өлүгүңдү көрөйүн. Аларды таштабай эле көтөрө чыкпайсыңбы? Гуля, эсиңе келчи. Аман эсен чыкканыма ишене албай турам. Кайдагы туз, кайдагы кант? Ай, милицияга берели. Милиция чакырып сал. Бул райондон чыгайын кое тур. Колу, төшү баары чегилген сүрөттөр экен. Булар ушинтип бизнес кылат окшойт. Ой, Кудай сактаптыр анда сени. Келесиң да, анан сүйлөшөлү. Мен мончо жагып, манты түйүп коем. Сен келгенче ойлонуп жаман болдум. Мага бир чогуу иштеген аялдын таанышы берген да. Анан корктуңбу? Сен кандай ойлойсуң? Жүрөгүм оозума тыгылып араң чыктым. Дагы жакшы, такси менен баратам деп койсом, эмне болмокмун? Калп эле күйөөм күтүп жатат деген үчүн аман калдым. Ушундай аферисттер бар экен да, Анан эмне кылдың? Иниме чалдым. Түшүндүрдүм. Ал чалыптыр, анан адресин менден алганда. Барса, эбак эле качып кетиптир дейт. Кошуналарынан сурашса, бул батир улам эле түрдүү адамдарга бериле берет дешиптир. Кожоюну чет өлкөдө. Риэлторлор киргизип, акчасын карточкасына салып коет дешиптир. Шумдук. Деги сени Кудай сактаптыр, Ошол, Гуля, мен бир чечимге келдим. Экинчи, эч кимге барбайм. Кудайдын колундамын. Өлсөм өлүп калармын. Маңдайыма эмнени жазса, ошону көрөмүн. Айгат элем деп ар кайсы шүмшүктөргө туш болуп, ажалымдан мурун өлгөндөн көрө маңдайга жазганды көрөрмүн. Койчу эми. Жашсың. Буйруса айыгып кетерсиң. Жүрү, мантым бышты. Кичине маанайыңды көтөрчү. Эч нерсе жегим келбей жатат. Ай, басчы. Тамак бар жерде дымак бар. Жөн эле буркурайт. Жаңы союлган козунун этинен ашкабак кошком. Жөн эле жыты табитиңди ачат. Шумдук эле сүйлөйсүң. Шилекейим агып кетти. Жүрү анда. Манты жейли. Машинаңды короого токтот. Шашпай тамактаналы. Гулянын үйүнөн тамактанып алып, кафемди көздөй тоого жөнөдүм. Келген киши көп болуп, иштегендерге жардам берип кечке жаным тынган жок. Күн батып, кеч тоо арасына бат эле түштү. Чарчаганымдан бир сыйра шарылдап агып жаткан дарыяга бети колумду жууп алайын деп ылдый түштүм. Ак мөңгүлүү аска зоолордон агып түшкөн бул мөңгүнүн суусу муп-муздак экен. Бети колумду жууп, жээкте жаткан чоң ташка курткамды салып олтура бердим. Агып жаткан сууну карап отуруп, башымдан өткөн окуяларымды эске салдым. Көкүрөгүм сайгылап ооруп, зыр-зыр деп жатты. Эми кандай кылам? Химиялык дарыларын алганда эле жакшы болуп кетемби? Же дагы башка касиети бар адамдарды айыктырып жүргөндөрдү издесемби? Казакстанда бир
Атактуу табып бар экен деп эжемдин айткандарын эстедим. Бирок өмүрү көрбөгөн жерге кантип барам? Же жолдошумду алып барып кел десемби? Бирок ал экөөбүз чоочун адамдардай болуп сүйлөшпөй жатсак, ага кантип айтам? Бири келип, бири кетип, оюм оңго, санаам санга бөлүнүп жатты. Аңгыча мен олтурган жакка жакын жерге чулп этип таш түшүп, андан чачыраган суу бетиме тийди. Ойлордун жетегинен чыга албай жаткан жаным эсиме келип башымды көтөрдүм. Айланага эбак күүгүм кирип, тегерек үрүл-бүрүл эле көрүнөт. Мына, дагы бир нерсе чулп этип жакын түшүп, суунун чачырандысы бетиме тийди. Бул дарыянын туурасы 6-7 метрдей болсо керек. Дарыянын аркы бетинде жыш токойлуу, сууга жакын жагында жалаң бадалдар өсөт. Күндүз деле ал жакта эмнелер бар экендиги көрүнбөйт. Ал жакка жетиш үчүн асканын боору менен кеткен жалгыз аяк жол менен барыш керек. Кээде эле кой эчкилерин жайында айдап келип, чатыр тигип жашаган койчу эле өтпөсө, ал тарапка өткөн киши көрбөгөн. Мен жака ыргып түшүп жаткан таштар ошол жээктен ыргытылып жатканын сездим. Бүшүркөй тиктесем, менин маңдайымдагы бактын арасында турган караганга көзүм түштү. Көзүмө көрүнүп жатабы деп жакшылап тиктесем, үстүнө боз делбиреген плащ жамынып алгандай койгон аялдын элеси көрүндү. О Кудай, бул эмнеси? Киш өтпөгөн аркы жээкте турган ким? Жөн эле көзүмө көрүнүп жатат дейин десем, мени көздөй таш ыргытып жатпайбы? Илгери чоң энем раматылык караңгыда сууга барбайт. Айрыкча кыз бала жалгыз барганга болбойт. Жылаң баш күүгүм киргенде агып жаткан суунун жанында турбайт дегендерин эстей, жүрөгүм шуу этти. Чоң эне, эмнеге болбойт эле дей бересиз? Кыз муну жегенге болбойт, аны кылганга болбойт деп тыя эле бересиз. Ай кызым, аны мен ойлоп тапты дейсиңби? Аны байыртадан ата бабаларыбыздан бери келе жаткан тыюуларда. Эмне, караңгыда сууга жалгыз барса, мокко чалып кетеби? Илгери караңгыда кыздар, аялдар сууга жалгыз барса, суу перилер азгырып, анан чөктүрүп салат дешчү. Чоң энемдин айткандары оюма кылт этип келе түштү. Акырын ордумдан тура, суунун боюнан өйдө көздөй жылайын деп артыма дагы бир жолу бурулдум. Жанагы караан бактын арасынан жылып, суу жээгиндеги бадалдардын арасында жамынчысы капчыгайдан соккон шамалга делпилдеп турду. Аңгыча асфальт жол жактан бери көздөй басып келе жаткандардын дабышы угулду. Эже, Жылдыз эже, каяктасыз? Деген Каныштын үнү чыкты. Мен бул жактамын. Каныш, мен бияктамын. Үнүм шыбырап, араң чыкты. Эже, караңгыда эмне кылып жүрөсүз жалгыз? Келиңиз, колуңузду бериңиз. Деген ишен колуман тартып. Идиш аяктарды жууп бүтүп, столдо атап, тамак ичели деп сизди таппай калдык. Кетип калганбы дейин десек, машинаңыз турат. Анан ишен айтты, эже жана тиги дарыянын жээгине кетип бараткан деп. Караңгы кирип кеткенден жүрөгүм жаман түштү. Экинчи минтип бизди коркутпаңыз. Улам мени караган Каныш кобурап бара жатты. Кой, көргөн нерсемди айтып, булардын жүрөгүн түшүрбөйүн. Тоорасында иштеп жаткан немелер коркуп калбасын. Демек, ата бабаларыбыздан бери айтылып келе жаткан албарсты, азыткы, суу пери дегендер бекер айтылбаган экен да. Деп ичимден ойлонуп койдум. Апей, эже, күзгүнү карасаңыз, оозуңуздун тегерегине бүт учук жайнап кетиптир. Эже, чын эле өңүңүз да бопбоз. Ысык чай ичиңизчи. Деген Каныш шыйпылыктап чай койду. Саат 12ден өтүп мен кетүүгө камындым. Буга чейин кыштыр жайдыр. Күнү түнү тоо арасында эч нерсени ойлонбой, машинамды айдап жүргөн жаным азыр жалгыз кеткенден жүрөксүп турдум. Аңгыча токтоп турган чоң машиналардын бир айдоочусу кирип келди. Эже,
Азыр ылдый жакка кетесизби? Ооба. Мени ала кетиңизчи. Запчас керек болуп жатат. Эртең менен Кудай берген базарга барып алып келип калышым керек. Макул. Сизге бир 20 литр бензин куюп берейин. Мейли. Бирок мындай деле ала кетмекмин. Баары бир үйгө кетем да. Бакылдап сүйлөгөн айдоочу бала ар нерсени сүйлөп бара жатты. Мен эмнегедир артты көрсөткөн күзгүнү тетирип буруп койдум. Ой эже, бул күзгүнү эмне буруп салдыңыз? Жөн эле. Арттан келе жаткан машина болсочу? Эч нерсе болбойт. Ал эми өзүмө арткы күзгүнү карасам эле баягы караан жамынчысы шамалга далбактап, учуп кууп келе жаткандай туюлду. Ушундай жолдо да машина жок болуп, караңгы болуп калганын кара деп ойлонуп келе жаттым. Постон өтүп эле телефонума толтура билдирүүлөр келип жатты. Карасам, Тураттын номеринен экен. Алло? Алло, Жиза. Мен бүгүн ичтим. Ала кетчи. Шашлыкта отурам. Айтылган кафеге келип токтоп ичине кирдим. Бака-шака музыка, бийлеп жаткан адамдар. Аркы төр жагындагы столдон Туратты эки досу болуп отурганын көрүп жанына бардым. О, какие люди! Аяш, чакыртмайын келбейт. Туке досубуздун келинчеги гана атайын чакыруу менен келет. Ошону айтсаң, биздикилер болсо биздин бир звонок менен ляппай деп жаныбызда турат. Туке, бизге кыйын сүйлөгөнүң менен Аяштын астына келгенде сүйлөй албай калат окшойсуң, Ха-ха-ха деп каткырып калышты. Башынан эле ушул Жаныбек менен Урматты жактырбайм. Буга чейин деле жакын катышкан эмесмин. Бирок мен жактырбаган менин жолдошум булар менен алакасын үзбөйт. Зуля менен болгон окуядагы Жаныбектин аркасы менен болгонун баягы күнү Зулядан уктум. Тураттын өтө мас болуп калганы көрүнүп турат. Эки досунун какшыгын байкабай калдыбы, же атайын эле байкамаксанга салдыбы, айтоор эч жооп кылган жок. Жаке, Урмат, жакшы отурдук. Анда кеттикпи? Омой, доске, ушинтип эле тарап кетебизби? Бизге окшогон жигиттер жолборстой гүрүлдөп, жашоодон алчу нерселердин баарын алып, даамын татып жашашыбыз керек. Кой, экөөбүздү конокко чакыргандар күтүп жатат. Деген Жаныбек кытмырлана Туратты тиктеди. Жок, эртең жумуш, анын үстүнө ач карын ичкенге кызып калдым окшойт. Деген Турат ордунан тура. Ой, атаңдын көрү. Ушинтип эле 40-тан ашканда эле катынга баш ийип каласыңбы? Эмне деп эле жатасың? Жанатан бери унчукпай койсо. Силер отура бергиле. Жүрү Турат, кеттикпи? Ары жакта турган Тураттын костюмун кармадым. Тураттын кетип баратканын көргөн Урмат ары жакта отургандарды көздөй басып кетти. Болуп тур анда, Туке. Сен кетсең, мен деле кетем. Аяш, биз машинасы жок келгенбиз. Мени да үйгө таштап койчу. Туке, мен капчыгымды машинама таштап койгон турбаймынбы? Атаңдын көрү. Деп чөнтөгүн сыйпаламыш боло. Жылдыз, сен төлөп коесуңбу? Меники да машинада калыптыр. Канчалык ачуум келсе да унчукпай төлөп сыртка чыктым. Турат арткы орундукка отуруп шылкыйып уйкуга кирди. Аяш, жаман көрбөсөң сенин жаныңа отурайын. Досуңдун жанына отур. Койчу эми, алтышкам, Аяшка. Болбой алдыңкы орундукка отуруп, сол колун менин орунтуума сунду. Машина жылганда Турат коңурук тарта уйкуга кирди. Аяш, бир мындай музыка коюп койгойлубу? Ичине душевный атмосфера кылып. Кереги жок. Мага эч кандай музыканын. Ансыз деле чарчап келе жатам. Сендей алтындын баркын билбеген досумдун акылы жок. Эмне? Карачы. Мына сенде өң десе өң, акыл десе акыл. Досумдун оорун колдон жеңилин жерден алып, эркектерди алкынтып машинаны айдап,
бизнес кылып, колуна кол, бутуна бут болуп жүрөсүң. Ал эми менин катынымды кара. Мен алып келип берген нерселерди тыңдап, оокатын кыла албайт. Качан барсаң балжырап, май баскан чачын сасытып, балдарымды тыңдап бага албай олтурат. Сага 5 бала төрөп, 5 жылдан бери паралич болгон апаңды багып олтурат. Ошолордун түйшүгү оңой бекен. Эй, койчу Аяшка. Мына, сен деле 3 баланы багып, килтейген бир жерди иштетип, канча кишиге жумуш берип олтурасың? Күйөөңдү да чыкыйта кийинтип жүрөсүң. Эх, Аяш. Сендей аялдын баркын билбеген досумдун көзү көр да. Болдучу. Ар кайсыны сүйлөй бербей. Аяш, мен Туратты билем да. Сенин көзүңө чөп салып терелеп жүрөт. Андан көрө жүрү азыр. Тиги шаардын башындагы мончосу бар кафеге барып эс алабыз. Атасынын көрүү, бу жаштык да өтөт. Сулуулугуң да кетет. Бул мас болуп калды, уктап жата берет. Деп колун мойнума сунду. Катуураак айдап бара жаткан жаным шарт четке буруп, тормозду шыйкылдата тээп токтоттум. Акмак. Айбансыңбы сен? Эмне деп жатасың? Сага аялдардын баары жалап көрүнүп жатабы? Түш машинадан. Омей, эмне дедим мен? Жөн эле сени эмне дейт деп сынап жаткам. Омей, сен молодец катын экенсиң. Оозуна ал келбеген айбан. Экинчи менин күйөөмдүн жанынан көрбөйүн. Акыркы жолу айтып жатам. Ой энеңди урайын. Эмне кылып аласың? Сен могул күйөөңө ишенип жатасыңбы? Ал жапжаш келинге бак сени алмаштырып койгон. Ал дагы ырактан айыгаарыңды Кудай билет. Мен баарын билем. Сага көп болсо жарым жыл калды жашаарыңа. Сыртка чыгып эшикти ачтым. Түш дагы жогол. Адам эмес турбайсыңбы? Кудайдан жетсин сага. Жакшылык көрбөй кал. Эртеңки күндү көрбөй кал. Бирок каргышым, бала чакаңа аялыңа эмес, кара башыңа көрүнсүн. Колунан тартып чыгарып, эшикти тарс жаптым да катуу айдап жөнөдүм. Жиза, эмне үйгө жеттикпи? Деген Турат башын көтөрүп эки жакты карады дагы кыйшайып кайра уйкуга кирди. Жүзүмдү жууган жаш тыпылдап кофтама тамып жатты. Келдик үйгө, түш. Машинаны токтотуп, ваннага кирип душтун суусун шаркырата агыздым да балдарыма үнүмдү угузбай ыйлап жаттым. Апуу! Апа! Кичине уулумдун үнү чыкты. Оу, баары жакшы. Азыр мен жуунуп алайын, жата кой. 1 сааттай ваннага агып жаткан сууну карап олтура бердим. О, Кудай! Эмне жамандыгым үчүн бул ооруну бердиң? Күндө арак ичип, көчөдө жүргөн адамдарга бербеген сыноону эмне үчүн мага бердиң? Тиги шүмшүк айткандай, жарым жыл эле жашоом калдыбы? Кантип Турат оозу барып ушуну айтты экен? Ал айтпаса тиги досу кайдан билет? Же бул дагы чындап эле менден кутула тажап калганбы? Ар кайсын ойлонуп, кичине баламдын колунан жыттап жата бердим. Таңга жуук бир ойгонуп, баламдын үстүнө түшүп калган жуурканын жаап, кайра уйкуга кеттим. Түшүмдө бийик тоолордун арасында жүрүптүрмүн. Канча тездейин десем деле кадамым такыр арбайт. Сол жактагы капчыгайдан күрүлдөп кыян жүрүп, ылдыйды көздөй каптап келе жатат. Качайын десем бутум шилтенбейт. Тегерегимдин баары кулап жаткан аска таштар. Чаңдан эч нерсе көрүнбөйт. Аба жок. Демим кыстыгып бара жатканда, ай балам, карма могул таяктын учун, деген күркүрөгөн үн чыкты. Колума тийген таякты эки колдой бекем кармадым эле. Бир күчтүү кол агып жаткан кыяндан мени сууруп кетти. Айланамды карасам, ылдый жакта тоо аска кулап, таштар менен кошо агып жаткан ылай суу көрүнөт. Ылдый жакты карасам, башым айланат. Кана кызым, бер жакка кел. Үн чыккан жакка бурулсам, тигилген чаккан ак боз үй, жанында аппак кийинген, сакал муруту аппак болгон аксакал турат. Башында өтө бийик ак калпак, колунда табылгыдан жасалган аса муса таяк. Жанагы мени кыяндан сууруп чыккан ушул аса муса таяк экендигин түшүндүм. Аңгыча ар жактан
Ак элечекчен, ак кийимчен байбиче келип калды. Экөөнүн жүзүнөн нур төгүлүп турат. Булар кимдир? Менин түпкү чоң ата, чоң энелеримденби? Деп ойлоп коем. Кана кызым, бери болчу. Көкүрөгүмө кара муң. Зар толуп кеткен турбайбы? Жанында жаткан камчысын алып, төшүмө тийгизди. Камчыны карасам, камчы эмейли ак жыланга айланып, көкүрөгүмө оролду. Мени айланта сойлоп кысып жаткандай туюлду. Бир аздан кийин сойлоп, тиги карыянын колуна өтүп кетти. Ак жылан эми кара чаар жыланга айланганын көргөн аксакал белинде илинип турган баштыгына салып алды. Умай, тиги кымызыңдан алып келип уурттат. Кызымдын ырыскысы түгөн элек. Дагы эле бала жылдызы жанып турат. Ак чыныга куюлган кымызды нуру төгүлгөн ак байбиченин колунан ала уурттадым. Мындай даамдуу, мындай жыттуу кымызды буга чейин жолуктурбаган болушум керек. Түгөтө кой, бул сенин ырыскың. Эне, тигил ата ким? Ал Улукман атаң. Ичкен кымыздан жаным жай алып, рахатка балкып, уйкуга бара жаттым. Жылдыз, Жылдыз, ойгонсоң? Көзүмдү ачсам, маңдайымда турат. Сен эмне, жумушка барган жоксуңбу? Жок, бүгүн суранып алдым. Кичине үйдөн оокат кылып, бир чети эс алайын деп жатам. Жакшы. Жүрү, мен жумуртка кууруп койдум. Чогуу чай ичели. Кофең даяр, жуунуп келе кал. Ордумдан туруп төшөгүмдү жыйнай, жуунуп алып ашканага кирдим. Экөөбүз тең унчукпай тамагыбызды жеп, чайыбызды ичип жаттык. Айланадагы тынчтыкты шорулдатып уурттаган чай гана бузуп жатты. Жылдыз, мени кечирип койчу. Мен акмак болдум. Эмне болгон сага? Түндө мен баарын уктум. Кызуу болчумун. Бирок сен кыйкырып жатканда ойгонуп кеткем. Бир чети өңүмбү же түшүмбү деп. Анан тиги досуңа эмне деп жооп берер экен деп арамданып угуп жаттыңбы? Жок, айтып жатпаймынбы? Аябай кызуу болчумун. Анан ошол, мен көптөн бери билем. Зуля мага баарын айтып берген. Кечир мени. Сен ооруп жатканда сага тилек болмок тургай. Болоору болду. Мен сени азыр эле кечирип кое албайм. Жүрөгүмдү катуу ооруттуң. Жылдыз, мени кечирип койчу. Менин эң жакын деген досумдун мамилесине таң калып олтурам. Бир аздан кийин барып жолугуп, экөөбүздүн мамилебизге чекитти коюп, мурдун талкалап келем. Аңгыча Тураттын телефону шыңгырап калды. Сүйлөшүп жаткан Тураттын көзү тостоюп, таң калганы көрүнүп жатты. Эмне болду, тынччылыкпы? Тиги Жаныбек, аның эмне болуптур? Түндө кетип баратып, мас балдар машина менен тебелеп кетишиптир. Койчай, аман бекен? Ооба, бирок эки буту жоон сандан сынып кетиптир. Дагы толтура жагы жарадар дейт. Урмат чалып жатат. Таба эмес, тооба. Кечээ эле мени көп болсо жарым жылдык жашооң калды деп жатты эле. Ата бабаларыбыздын сөздөрү туура да, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Да, тиги жүдөп деп аялын теңине албай жатты эле. Теңир деген ушинтип теңдеп коет. Телефонумдагы жаңылыктарды карап жатып, атактуу маммолог Россиялык профессор Бишкекке келгенин окуп калдым. Жеке менчик оорукананын жанында толтура адамдар кезек күтүп турушат. Менин да кезегим түшүп болгондо араң келди. Колумда буга чейинки анализ сүрөттөр, биздин дарыгерлердин диагноздору. Маңдайымда аппак чачтуу, өңү аябай мээримдүү, орто жаштардан өтүп калган орус улутундагы адам отурду. Здравствуйте. Саламатсызбы, келиңиз? Ой, сиз кыргызча билесизби? Менин улутум татар. Кыргыз тили менен татар тили аябай окшош. Атама окшогон бул мээримдүү дарыгерге болгон кайгы капаларымдын баарын айтып бердим окшойт. Ал дагы колундагы кагаздарды окуп, сөзүмдү бөлбөй, акырына чейин укту. Анда сиз мени жакшылап угуңуз. Дарыгерлер сизди туура дарылап, жакшы дарыларды жазышкан. Менин алардын дарылоосуна бештеген баа коймокмун. Бирок сиздин көңүлүңүздү көтөрүп алдагым келбейт.
Ооруңуздан айыгуу же операция кылганга болбойт. Андан көрө сизге мен бир сунуш айткым келип жатат. Кандай сунуш? Бул оорудан айыгуунун бир гана жолу бар. Кандай? Төрөш керек. Төрөп. Кантип менин жашым өтүп кетти да. Кандайча өтүп кетти? Сиз көп болсо 43 жашта экенсиз. Андан көрө төрөгөнгө аракет кылыңыз. Мурда сиздин энелер сиздей эле жашта төрөгөн. Гинекологко көрүнүп, анализ тапшырыңыз. Мен сизге дагы жакшы витаминдерден, дарылардан кошумча жазып берейин. Мен 7-8 жылдан бери аракет кылып жүрөм. Такыр боюмда болбой койду. Канчалаган дары-дармектерди алдым. Туркияга чейин барып дарыланып келгем. Үмүтсүз шайтан дейт. Дагы аракет кылып көрүңүз. Кудайдан тилениңиз. Профессор менен коштошуп сыртка чыктым. Машинама шалдайып отуруп калдым. Буга чейин деле дагы бирди төрөп алсамбы деп аябай аракет кылган менен майнап чыккан эмес. Азыркы заманда мен эмес, менден жаш келиндердин төрөй албаганын угуп эле жүрөм. Көңүлүм түшө жумушумду көздөй жөнөдүм. Окшошкон күндөр, айлар өтүп жатты. Күндөн күнгө алым кетип, шалдыраганым көбөйө баштады. Көкүрөгүм сайгылап ооруп, түнкүсүн бир калчылдап үшүп, бир туруп этим ысып кыйнала турган болуп калдым. Жолдошум абалымды көрө көбүрөөк жардам берип, аяп жүргөнүн көрүп билип эле турдум. Ичимден кээде ыраазы болсом, кээде үйлөнгөндөн баштап ушундай мамиле кылганыңда ушул жаман ооруга чалдыкпайт элем го деп жиним келет. Кой, жаратканга күнөөлүү болуп, анын күнөөсүн көтөрбөй турайынчы. Бул дагы Кудайдан жиберилген сыноо да, деп ойлонуп калам. Улуу балдарымдын контрагын, канча акча керек экендигин сурап эле сүйлөшпөсөм, деги эле жөн жай сүйлөшпөй калганымды сездим. Кичине кезинде кайната кайненемдин көзүнчө көп эркелете албай, какыс-кукус кылып урушуп, кээде колум тийип, тилим тийип чоңойтконумду эстеп, өзүмө өзүм жиним келет. Азыр ушинтип жүрүп көзүм өтүп кетсе, булар эне мээримин көргөн эмеспиз. Атам деле эркелетип чоңойткон эмес деп, жүрөгү өксүк болуп калабы деп, аны да ойлоно баштадым. Кечинде жумуштан кеч келип, балдарым жаткан бөлмөгө кирип, уктап жаткан эки уулумду карап отурдум. Алтындарым, кечиргиле мени. Силерге татыктуу эне боло албадым. Кичине кезинеден эркелетип, кучактап, ээн эркин жыттап жата албадым. Бир чети кайната кайненемден тартындым. Ичим эзилип, жакшы көрүп турсам да, алардан тартынып кучактабадым. Атаңарга айта албаган ички таарынычымды, жинимди кээде силерден чыгара уруп коюп, кайра өз бөлмөмө кирип алып, жаздык кучактап ыйлап жатканымды билмек белеңер. Өзүмдөн өзүм ичиме буктолуп батпай, оозумду баса ыйлап жаттым. Апа, апоо, эмне болду? Атам уруштубу? Уйкусунан ойгонгон улуу балам мени карап шыбырады. Жок, балам, эч нерсе болгон жок. Болгону мен силерди жанымдан артык көрөм. Буга чейин айта алган жокмун. Мен... Апоо, байке, эмне болдуңар? Тынччылыкпы деги? Эми? Экинчи уулум да ойгондо. Билбейм, ойгонуп кетсем, караңгы бөлмөдө бирөө отурат. Карасам апам, жакшылап карасам ыйлап жатат. Апа, эмне атам бирдеме деп көңүлүңүздү ооруттубу? Жок, балам, силердин уйкуңарды да бузуп койдум окшойт. Уктагыла. Эртең эрте окууңарга кетесиңер да. Жок, апа, эч нерсе болбойт. Кечикпейбиз. Апо, биз түшүнөбүз. Сиз катуу ооруп жүрөсүз. Бирок оорусаңыз дагы экөөбүз үчүн атама жардам болсун деп иштеп жатасыз. Апа, мен кийинде эле окуп алам, андан көрө классташтарым менен Россияга барып иштеп келсемби деп айтайын дегем. Сизди Москвадагы ооруканаларга дарылатып келмекпиз. Жок, балам, мен Кыргызстандан эле дарыланам. Бая күнү ал жактан келген профессорго деле көрүнүп келдим. Балдарым, эгерде мен бир нерсе болуп калсам, ынтымактуу болгула. Тиги Эрлан иниңер кичине, аны жакшыраак карагыла. Силер эми чоңоюп калбадыңарбы? Апа, жок, жок,
Алдагыдай сөздөрдү айтпаңыз. Апа, укпайбыз. Сиз айыгып кетесиз. Мен билем го. Сиз бир дагы жакшылык көрө элексиз. Бир жагынан атам, экинчи жагынан чоң апам. Качан болсо ыйлап жүрдүңүз. Эмне, Кудайдын көзү жокпу? Жок, сиз айыгасыз. Кичине кезиңерде тилим тийип, колум тийди. Ошонун баарын кечиргиле. Апам, алтыным апам, ал эч нерсе эмес. Ал биз үчүн май. Тил уксак, колуңуз тийсе, тентектик кылып таяк жегендирбиз. Андан биз эч нерсе болуп кетпейбиз. Сиз бизди бир күн дагы бирөөнүн көзүн каратып таштап кеткен жоксуз. Бир күн дагы ачка калтырган жоксуз. Ооруп жатсак, калчылдап, таң атканча дары берип кучактап, ыйласак кошо ыйлап таң атырдыңыз. Апа, сиз эмес, биз кечирим сурасак болот. Бизди төрөп жарык дүйнөгө алып келем деп ооруга туш болдуңуз. Жок, алтындарым. Силер эч кандай күнөөкөр эмессиңер. Силер менин Кудайдан жиберилген периштемсиңер. Силер бар, менин бактым бар. Силер мага ар бир аялга тиешелүү эне деген атка татыктуу кылгансыңар. Эки жагымдан кучактаган балдарымды кучактап ыйлап жаттым. Экөөнүн көздөрүнүн жаштарын аарчый ордумдан турдум. Уктагыла, алтындарым. Эртең дагы ушундай залалдуу шишиктерди окуп, айыктыруу, уу коргошу менен дарылаган бир апа бар экен. Ошого барып келем. Жакшы жатыңыз, апа. Буйрусу айыгып кетесиз. Биз баарыбыз күндө Кудайдан тилеп жатабыз. Жаш болсо дагы балдарымдын токтолуп калган адамдардай ой жүгүртүп калганы мени аябай шыктандырды. Акырын кичине балам жаткан бөлмөгө кирип, жанына жатып, алигиче кетелек балапан жытынан жыттап, кучактап алдым. Апоо! Уйкудан ачылбаган көздөрү менен чала була карай, мойнумдан кучактай уйкуга кирди. Баламдын чачтарынан шуулдата жыттай ар кайсысын ойлонуп жаттым. Сырткы конок бөлмөдөн Тураттын акырын тарткан коңуругу угулуп жатты. Кой, орустар айтмакчы, утро вчера мудренее. Эртеңден баштап кайра аракет кылайын. Гинекологко барып көрүнүп келейин. Тиги профессор айтмакчы, андан башка жол жок. Эртеси шишиктерди дарылайт деген адамдын үйүн көздөй, чалдабарды көздөй жөнөдүм. Бат эле кирип барып, ал адам дарылаган даректи таап алдым. Короосундагы олтургучтарда толтура адамдар олтурушат. Акыркысы ким болду экен? Менден кийин болосуз. Мага кайрылган жигит нары жакта коляскада отурган апасын карап койду. Жон кыз, жаман көрбөсөң, эмне боюнча кайрылган турасың? Ден соолукта, эже. Мына, мени киргизбей жатышат. Жарым жыл мурун көлдөн келгенмин. Кызым ушул жерге өз буту менен кирип келген. 10 күн бул жактан уу коргошун менен дарылаган. Баргандан кийин оорусу күчөп каза болду. Врачтар көп доза ичирип салышкан. Андан көрө доктурдан дарыланса, кызыңыз бир топ жыл жашамак деп жатышат. Ошону айтайын деп келсем, тиги эшигин тоскон немелер киргизбей жатышат. Деген ак чачы жоолугунан чыккан аял ыйлап жиберди. Эже, кайрат кылыңыз. Кызыңыздын эмнеси ооручу эле? Ашказанында жара пайда болуп, залалдуу шишик айланып кеткен. Кызым доктурга эле көрүн деген сөзүмдү укпай, апа, мен элдик медицинадан айыккандарды көрүп, угуп жүрөм деп, бул жакка келип жатпайбы? Шуу үшкүрүп, көзүнүн жашын аарчыды. Кайрат кылыңыз, ажалга айла жок экен да. Ансыз деле айлам жок. Жалгыз кызын багып отурам. Ичим эзилип, күйгөнүмдөн жок дегенде кечирип кой деп айтышабы деп келсем. Бул апанын айтканынан улам, мен дагы бир топко ойлоно отурдум. Кирсемби, же кирбей эле койсомбу? Кызым, сен эмне боюнча келдиң эле? Мен деле ден соолугум боюнча келгем. Дени соо адамдар бул жерге келбестир. Ошону айтпайсыңбы? Шордуу кызым, доктурдун эле дарыларын алса тирүү калат беле. Көзүнөн аккан жашын сүртө, жоолугунан чыккан ак чачтарын кулагына кымтыды. Менин дартым деле сиздин кызыңыздыкындай.
Кагылайын, мен уксаң, бул жерге кирбей эле койчу. Башка табыптарга бар, доктурга бар. Бул уу коргошунду ичпей эле койчу. Макул апа, мен деле ыргылжың болуп турам. Кирбей эле коем го. Ошент кызым. Мына, айыкса менин кызым айыкмак. Унчукпай машинамды айдадым да тоону көздөй кетип бара жаттым. Бүгүн эмнегедир эч нерсеге көңүлүм жок. Алым кетип, бүткөн боюмду кара тер басып турат. Кафеме кирбей, капчыгайды бойлоп өйдө кете бердим. Оң жакка кеткен жол менен кете берип, кичирээк капчыгайга жете барып, машинаман түштүм. Шарылдап агып жаткан суунун боюна отура, бети колумду жуудум. Суу бойлоп өскөн кызыл, көк, кызгылтым, сары гүлдөрдү көрүп, ар бирин жыттап, буркураган жытына тойбой жаттым. Айланада чегирткелердин чырылдаганы, чымчыктардын сайраганы угулат. Ар жактан балапандарын ээрчиткен кекилик өтүп бара жатты. Кээде быттылыктаган бөдөнөнүн үндөрү угулат. Жаратылыштын керемет кооздугуна суктанып, көргөнгө көзүм тойбой, укканга кулагым тойбой, бир топко чейин олтура бердим. Ушундай керемет жерден такыр эле кетпей, күнүмдүк акча деп жанды жанга урбай жата бергим келди. Тоо арасына кеч тез эле кирет. Эртең менен чыккан күн күндүз гана тийип, бир аздан кийин экинчи тоонун аркы бетине тийип, бат эле кеч кирет. Мен дагы машинамды от алдыра, жакшы музыкадан коюп жумушумду көздөй жөнөдүм. Түз эле кафенин артына өтүп, алдымдан чуркап чыккан иттеримди эркелете ишине кирдим. Эже, жана сизди ишен көрүп калыптыр, өйдө жакка кеткениңизди. Жакшы элесизби? Ооба, жакшы. Эже, бул кошуна чабан согон терип келиптир. Ошодон сизге жаккан каттама жасап койгонбуз. Жүрүңүз, чай ичели. Ошондо гана эртең мененден бери оозума наар албаганым эсиме түштү. Тамактын жытына иштейим ачыла, оозума келген шилекейимди кылк жуттум. Камыры жупчука жайылган, каймак шыбалып, бийик тоолордон терилип келген согон, жапайы пияздан кошулган каттама аябай даамдуу болуптур. Иштегендер менен сүйлөшүп, алардын кызыктуу окуяларын угуп, күлүп олтурдук. Ким бар? Киши барбы? Сага ким керек эле? Аял кишилер барбы? Бужиндүү неме го? Аялдарды эмне кылат элең? Деген каныштын үнү кулду. Орто бойлуу, кара тору жигит биз олтурган ашканага кирип келди. Саламатсызбы эже? Сизди бир мүнөткө мүмкүнбү? Саламатчылык, тынччылыкпы? Эже, менин таксиде келинчегим, калчылдап, сүйлөй албай жаткан жигитти карай ордумдан тура залга чыктым. Айт эми, эмне болду? Эже, менин келинчегимдин боюнда бар эле. Токтогулдун ооруканасында жатканбыз. Операция кылганга бирдемеси жок окшойт. Бизди тез жардамга салышкан, анысы да бузулуп жолдо калды. Анан таксиге салышкан. Ошол туннелден өткөндө суусу кетип калды. Тез жардамга чалганбыз. Ал келгенче эмне кылабыз деп келе жатканбыз. Анан силердин кафени көрүп токтодук. Бала чыгайын деп калды окшойт. Мен эмне кылып жардам берем, дарыгер болбосом? Эжекебай, баары бир аялсыз го, балдарыңыз бардыр. Үчтү төрөгөм. Бирок төрөгөн башка, төрөткөн башка да. Эжекебай, эптеп бирдеме кылыңыз. Аял кишисиз го, суранам сизден. Тигил жигит менин тиземди кучактай олтура калды. Чочуп кетип жигитти ордунан тургуздум. Кой, иним, антпе, тизелебе. Колумдан келишинче аракет кылайын, жүрү көрсөт. Аны менен кошо сыртка чыктым. Күйгүм кирип калган экен. 7 киши отурган түштүк жакка көп каттаган машина турган экен. Айдоочусу дагы тиги келинчеги төрөп жаткан жигит менен кошо алактап, чуркап жүрөт. Машинанын эшигин ачсам, арткы орундукта ичин баса, тиштенген, арык, жаш келин отурган экен. Алдыңкы орундуктагылар сыртка чыгышып, ичинде аябай кызуу 2 киши олтурат. Эже, могул 2 киши түшпөйм деп чыр салып жатат. Же акчабызды кайтар, же жеткир деп айдоочу бала мени карады. Кана жигиттер, түшкүлө машинадан. Эмне? Сен кимсиң, бизге буйрук бергендей? Акмак, кандай адамсың экөөң? Сенин кызыңдай болгон келин толготуп, төрөгөнү жатат. Эмне кылайын төрөсө? Мен деген знаменитый Боха деген болом. Мени Кыргызстандын баары тааныйт. Ушунчалык жиним келип турганга колунан тарта жерге түшүрүп салдым. Азыр сен
Чүйгө келип калдың. Мен бир звонок менен кааласаң милицияны, кааласаң кара балтанын караларын чакырып, сени салып берем. Каягын чакырайын? Бирди көргүң келбесе, таксиден түш дагы унчукпай тур. Жанатан бери эч кимге моюн бербей, өзүн блатной авторитет көрсөтүп келе жаткан неме менин сөзүмдөн жалтактай жерге түштү. Кана, атың ким болот? Назима. Канчадасың? 18. Ичи бурап, толгоо келген келин тиштене көзүн жашылдантып кетти. Эч нерсе эмес. Эң негизгиси коркпо, макулбу? Макул эже. Сиз врачсызбы? Жок, мен врач эмесмин. Бирок үчтү төрөгөн аялмын. Илгери кыргыздар баканды кармап эле төрөп алышкан. Кана, кичине жылсаң? Каныш көтөрүп келген пледти салып, үстүнө таза жуулган шейшепти салдым. Кана, келе кой. Могул шейшепке жат. Баарын чече бер. Мен сенин жаныңда болом. Эч коркпо. Урматтуу угармандар, чыгарма сиздерге жаккан болсо, лайк коюп, комментарий жазып, өзүңүздүн оюңузду билдире кетиңиз.